Ассаламу алейкум достор, баарыңыздарга кутмандуу күн. Бүгүн сиздер менен ушундай печенье жасайбыз. Печеньебиз өтө даамдуу, жумшак, сонун болот. Бизге алгач печеньеге керектүү 100 грамм сахар керек болот. Жана 2 жумуртка. Жумуртка менен сахарыбызды жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Андан соң растительный майды куябыз. Жана 200 мг кефир и растительный масло 100 мг. Дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Баары бир массага келгенге чейин. Андан соң биз алдындан эленип алган 500 грамм унга чайный ложкада сода же болбосо разрыхлитель кошсоңуздар боло берет. Кошуп жакшылап жумшак камыр ыйлайбыз. Камырыбыз өтө жумшак, колго жабыша турган камыр болот. Жакшылап ыйлегенден кийин ушундай кылып жарым саатка тындырганы коюп коебуз. Бизде камырыбыз тынды, жарты сааттан кийин эми колго алып жакшылап ыйлайбыз. Жакшылап ыйлеп алсак, колго дагы жабышпай турган болот. Эми камырыбызды жайып алабыз. Камырыбызды ушундай жайып алдык. Ушундай форма менен кесип чыгабыз. Камырыбыздын калыңдыгы 2-3 миллиметр. Кесип алабыз дагы бардыгын. Биз кесип алдык. Эми ашыкча камырларды алып таштайбыз. Андан соң биз печеньелерибизди сахарга ушундай кылып малып алабыз дагы. Духовканын листине тизип алабыз. Биз ушундай кылып духовканын листине тизип алдык. Эми буну 180-170 градуста 25 минутада бышырып алабыз. Бизде ушундай болуп бышты печеньебиз. Ичи дагы бышкан. Даамы да аябагандай сонун болот. Баарыңыздарга сунуштайм. Эгерде жаккан болсо жасап көрүңүздөр. Каналыма катталганды унутпаңыздар. Жана лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин Аллахка аманат болуңуздар.